komissar menен окоптун içinde жатып, автомат менен бакылдашып. Экинчи дүйнөлүк согушту кечээ болгондой айтып, эстеп отурган улуу ата мекендик согуштун ардагери Баар Кыдыргычев ата быйыл 92 жашта. Атуулдук ыйык парзын аткаруу үчүн 16 жашында кан майданга бет алып, Иракы чыгыштагы атчандар кошунунда кызмат өтөгөн. Биз кеткенде шеден 90 вагон менен bu Дальний Востокко 9 соткеде бардык. Ошо Дальний Востокто 1 жыл турдук. Анан согуш анан көрдүк анан көргүлүктү. Анан башталды. Ошо жерден да терип алып кетип атты. Ошолор кайра бияка бирөө да келбептир, бирөө дагы жок болуп, ошо жака күмжан болуптур. Өзүңдүн жаныңды багып, туш келсе тыңкылдатып, бронтон деп кабарды уксаң жыргап, буякта экен досторум, тиякта экен жүргөн экен деп бардыгын кулагың угуп сүйүнүп жүрөсүң. Укпасаң капа болуп жүрөсүң, айлаң жок да. Кызыл оттун ичинде жүрсөң, кандай жыргап жүрөсүң. Жалаң от жалындап күйүп атат. Танкелер аяктан да чыгып атат, бияктан да чыгып атат, кыйраганы кыйрап атат, талкаланганы талкаланып, көрбөгөн кордукту көрүп келдик да. Качагарлар, эки танкелер, бауырлар ошо жака эле тимеле учуп күйүп эле жетишет дейсиңби? Алардын жетишпей калган күнү 1 сотка, 2 сотка ачкан күндөрү да болду. Тамак ичкенде жыргап, тамак жокто кандай кыласың? Кабышып жатат экенсиң. Айла жок. Сукар жегениң. Ата мекендик согуштун катышуучусун, ардактуу ардагерди Дөң Арык айылынын тургундары жакшы билишет. Жөнөкөй, эмгекти сүйгөн момун адам. Учурда 2 уулу, 2 кызы, 22 небереси, 27 чөбөрөсү жана 2 кыбырасы бар. Уул кыздары атасынын согуш ардагери эле эмес, айылдын ардактуу аксакалы экендиги менен да сыймыктанышат. Атабызга иштен соолук каалайбыз, өмүрү карайбыз, атабыз өлбөсүн, атабыздын аркасы менен биз дагы көгөрүп жыргап атабыз, атабыз бар болсун, аман болсун. Ар дайым атабыздын жанында жүрөбүз, атабыз биз менен сыймыктанат, биз атабыз менен сыймыктанабыз. Азыркы учурда атабыздын абалы жакшы, жанында кобурашып отурабыз, эч жака жылбайбыз, бара турган немебиз дагы болбойт. Ошо атабыздын жанында эле кобурашып отурсак, ошону атабыз каалайт. Каарманыбыз 1943-жылы Ысык Ата райондук аскер комиссариаты тарабынан согушка чакырылып, кайра ушул эле жылдын аягында катуу оорудан улам мекенине кайтып келген. Кайтып келгенде үйдөгүлөрдүн бардыгы ал убакта мындай балдар, мындай солдатка жараган кишилерден эчтеке жок экен. Таптакыр менден мурун кеткен солдаттардын бардыгы тияка нан болуп, чал кемпир эле аялдар директор болуп калыптыр, аялдар. Башкарма болуп калыптыр, аялдар. Ачка, кодура терип, жумуш жок. Теңи бүтүп, теңи бүтпөйт. Колунан келген аракетти кылып чал кемпирлер эмне кылат, колунан келбейт. Ошол убакта келген балдар, ошол убакта туулган балдар мына аман эсен көгөрүп, аман эсен кызматка жарап, аман эсен ата энесин багып, жыргап, колхоздо иштеп жүрөт. Мурунку адамдардан бирөө да жок. Азыркы ошо 41-жылкы туулган балдардын бардыгы Кудай аман койсун, ошолор көгөрүп, ошо уруш болбосун, ошолор жакшылыкты көрүп, аман эсен болуп, бала чакасын, ата энесин көрүп, жыргап жүрө берсин. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Баар атанын жашы 100гө таяп калса да, чыйрак, негизгиси ден соолугу мыкты. Кээде чөбөрөсү менен топ тээп ойноп коет. 9 майды ушунтей көрүп, эмдиги жылы дагы ушундай 9 майды аман эсен көрүп, жыргап, күлдөп,
аман болгула. Балдарыңардын өмүрү узун болсун. Атаңар менен аман болуп, атаңардын, ата энеңердин убайын көргүлө.